конечно, өзүңүн үйүңдө болсочу башкача ощущение да. Немени, мисалы үчүн, бирөөнүн үйүндө жашасаң, сомнение менен жашайсың да, качан келип чык дейт депчи. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин аты жөнүм Айтмамат уулу Жанбек, KG недвижимость компаниясынын Санкт-Петербург шаарында иш алып барам. Бүгүнкү биздин кардарыбыз жөнүндө айта турган болсок, Рахматалиев Умар Рахматалиевич 4 бөлмөлүү үйдүн ээси болгон турат. Сделкабыз азыр Транскапитал банкта башталган турат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өзү апрелден баштап почти бизде Санкт-Петербург шаарында сделка өтө элек болчу. Бүгүн бактылуу бир кардарыбыздын азыр сделкасын өткөргөнү турабыз. Жана сделкада болгон процесстер менен кардарыбыздан жана ошондой эле отзывдарын, кандай эмне учурлар болгон баардыгын сиздер менен видео отчет менен сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Видеону толук аягына чейин көрүп, албетте сөзсүз комментарий жана кардарыбызды жакшы сөздөр менен куттуктап кетсеңиздер болот. Биз анда сделкабызды баштадык, кеттик анда. Мына туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, биз үйдүн ичин полный видео обзор кылып чыктык. Эми үй жөнүндө толук маалымат айта кетсем, канча миллионго алды, канча ставка менен, айына канча төлөм менен. Үйдүн баасы өзү 5 миллион 800, баштапкы төлөмү 1 миллион 161 миң. Айына төлөмү болсо 75 миңден туура келди. Ошо туугандар. Кимде ким дагы үй алам деген болсо, үй алам деген кыялдарыңыздар болсо, пландарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылыңыздар. Ал эми калган жыйынтыктуу сөздү менин кесиптешим Урматка берсем. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Камчыбек уулу Урмат. Мен Санкт-Петербург шаарында KG недвижимость компаниясында иш алып барам. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жана кесиптешим айткандай, Умар аке кайсыл жерден, кандай жерден үй алды десеңиздер, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына аркабызда үйдүн алдында эле детский садик, бала бакча, өлө деги эле кооз жерде жайгашкан экен. Үй тыптынч, таза аба, жашыл, бактарактуу жер, парковкалар кенен. Эгерде сиздер дагы ушундай тынч жерден үйлүү болом десеңиздер, сиздер сөзсүз түрдө KG недвижимость компаниясына кайрылыңыздар. Биз сиздерге көмөк көрсөтөбүз. Жана ушундай тынч жерден, жакшы жерден үй алып бергенге жардам беребиз.
Конечно, өзүңүн үйүңдө болсочу башкача ощущение да. Немени мисал үчүн бирөөнүн үйүндө жашасаң сомнение менен жашайсың да, качан келип чык дейт мына депчи. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына дагы сделкабызды аяктап, даже бүгүн мына Умар акенин үйүнүн ачкычын дагы алып, азыр ушинтип видео тартып отурабыз. Не дейбиз, Умар акени куттуктайбыз жана Умар акеге дагы бир-эки ооз сөз берсем, бир-эки суроо дагы берсем. Умар аке, анан кандай болуп атат? Кандай ощущениялер болуп атат? Мындай сүйүнүп атасызбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы. Бардыгы жакшы болду. Ушу келинчегим ушуну айтты эле, немени подружкам ушинтип үй неме кылып атат деп. Анан ошо тууралуу келип ушуларга кайрылып, Жаныбектерге кайрылып келип, ушу үйдү алып отурабыз. Ушу 4 комната үй экен, жакшы экен. Первоначально взнос бердим. Үй алууда кандай кыйынчылыктар болду? Биринчи без первоначальный болгондо. Без первоначально взнос мага вообще жакпаган үйлөрдү көрсөтүп, мага жакпады да. Анан первоначально взнос болсо, өзүң каалаган жакшы үйлөрдү алат экенсиң да, негизичи. Ошол. Башкаларга биз сунуштайсызбы? Конечно. Келгиле, алгыла. Возможность көп экен. Алып, өзүңөрдүн үйүңөрдө, өзүңөрдүн ушундай регистрация дебейсиңер, башка дебейсиңер, жакшы жашаганга өзүңөрдүн условияңарды түзгүлө ушул. Баса ушундай айта кетчү нерсе, туугандар ошо баштапкы төлөм болсо, ошо Умар акеге окшоп, өзү каалаган жерден, өзү каалаган райондон үй алсаңыздар болот. Умар аке, сизди үйүңүздө үйлүү болушуңуз менен мен чын жүрөктөн куттуктайм жана компаниянын атынан да куттуктайм. Үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун, берекелүү үйлөрдөн болсун, ушул үйлөрдө жалаң жакшылыктар болсун, той топурлар болсун дегендей. Ушу үйдүн ключун анда сизге тапшырып коелу. Үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун аке. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Давай. Силерге да ишиңерге ийгилик.